Улукбек Марипов 1979-жылы 30 августта Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айылында туулган. Оштогу техникалык университетин аяктаган жана Ош мамлекеттик университетинин финансы кредит юриспруденция адистигин бүтүргөн. Эмгек жолун 1990-2001 жылдары Кызыл Кетмен дыйкан чарбасынын жетекчиси, 2001-2002 жылдары Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинде жетектөөчү адис, 2002-2003 жылдары Каржы министрлигинин кирешилер боюнча комитетинин төрагасынын жардамчысы, 2003-2005 жылдары Баткен облусунун губернаторунун жардамчысы, 2005-2006 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештиги депутаттын консультанты, 2006-2008 жылдары президенттин администрациясынын уюштуруу иштерин көзөмөлдөө жана мамлекеттик башкаруу саясаты бөлүмүндө эксперт. 2008 жылдын октябрь айынан 2009 жылдын октябрына чейин президенттин администрациясынын уюштуруу жана мамлекеттик башкаруу саясаты бөлүмүндө мамлекеттик инспектор. 2010 жылы Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эл аралык кызматташуу башкармалыгынын жетекчиси. 2010 жылдын декабрь айынан 2011 жылдын декабрына чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын уюштуруу инспектордук жана аймактык башкаруу бөлүмүндө инспектор. 2011 жылдын декабрь айынан 2015 жылдын апрель айына чейин Кыргыз Республикасынын президентинин жардамчысы. 2015 жылы Улукбек Марипов Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган. 2016 жылдан бери эсептөө палатасынын төрагасы. Ал мамлекеттик кызматтын 3 класстагы кеңешчиси, мамлекеттик кызматтын отличниги.